Салам достор, бул Гүлайым Мурзаева каналы. Силер болсо бул видеону чыдамсыздык менен күтүп атканыңарды мен дагы билем. Мына ошондуктан бүгүн биз 2022 жылга карата Грин Кард лотереясынын жыйынтыгын чогуу сиздер менен биргеликте текшеребиз. Азыр мен бир сонун жерде турам. Ушул жерде мен аябай жакшы көрөм. Мындай эс аласың. Бул жерде бир күн кечке болсо деле мен жүрө берем. Жанымда өрдөктөр, артта болсо той болуп атат. Мына ушундай сонун жерде азыр сонун маанай менен бир сонун тилек кылып туруп текшерели. Кимде ким утуп алган болсо алдын ала куттуктаймын. Чикагага кош келгиле, Америкага кош келгиле, мүмкүн башка штатка келеттирсиңер. Эгерде кимде ким утпай калган болсо, анда капа болбойбуз. Бул жылы болбосо мүмкүн кийинки жылдардан утуп каласыз. Же болбосо андан кийинки жылы утуп калышыңыз мүмкүн. Айтор бул деген баягы автоматтык түрдө компьютер тандаган үчүн бул кээ бир учурларда 5-10 жылдап деле созулушу мүмкүн. Эмесе кеттик. Сиздер болсо мына ушул каналга катталганды унутпаңыздар. Анткени менин YouTube каналым аркылуу Америка тууралуу бардык сонун, свежий, кызыктуу маалыматтарды биле аласыздар. Жана ошондой эле Грин Кард тууралуу дагы сиздерге байма-бай маалыматтарды ар дайым чыгарып келем. Америкага келгенге чейин буюрса этабы менен видеолорду чыгарып турам. Сиз аны мына ушул видеонун описаниясынан тапсаңыз болот. Эмесе мен азыр компьютерди колума алайын. Грин Кардтын жыйынтыгын текшерүү аябагандай жөнөкөй. Мындайча айтканда ар бир эле адам текшерип өзү эле текшере алат. Бирок ошондой болсо дагы сиз эжеке көрсөтүп бериңиз деп менден сурап күтүп аткандар жок эмес. Ошондуктан мен баягы сиздерди коштоп колдоо үчүн бул нерсени көрсөтүп берейин. Карагылачы, тим эле сонун. Өрдөктөр жанымдан бир карыш жылбайт. Айтмакчы, Грин Кардтын негизи жыйынтыгын текшерүү үчүн биринчи биз 2021 жылдын октябрь айында биз Грин Кард толтурушубуз керек. Анан ошонун жыйынтыгын текшеребиз да. Мындай түшүнүктүү болуш үчүн айттым. Себеби мага ар кандай мындай башаламан суроолор келет. Ошондо атайын confirmation number болот. Мына ошол номерди же кодду деп коелу, ошону сактап коюшуңуз керек. Мына ошол аркылуу бул жака аты жөнүңүздү, ошол номерди жазып киресиз. Эң эле жөнөкөй. 2022 жылга карата Грин Кард лотереясынын жыйынтыгын текшерүүнү сиздер менен биргеликте баштайбыз. Ал үчүн сиз 2021 жылдын октябрь айында Грин Кардга анкета толтурган болушуңуз керек. Мына ошол жердеги confirmation number аркылуу биз азыр текшеребиз. Ал үчүн биз атайын DV Program State.gov деген өзүнүн официалдуу сайтына киребиз. Киргенде сайт эң эле жөнөкөй. Check status. Андан кийин continue. Киргенде мына ушул жерден биз азыр текшеребиз. Бул жерден 4 эле пункт бар. Мына ушул 4 пунктту гана толтурабыз. Анан биздин Грин Кардты уттукпу, утпадыкпы, аны оңой эле тактап алабыз. Мага азыр менин Грин Кардымды текшерип бериңиз деп кайрылган жигиттен өзүнүн уруксаты менен бул жака бардык данныйды жазабыз. 2022 жылкы Грин Кардтын жыйынтыгын текшерип аткандыгы үчүн бул жакта мына 2022 деп дароо так эле турат. Бардык нерсени туура жазышыбыз керек. Айрыкча мына O0 деген тамга менен санды алмаштырып албашыбыз керек. Азыр мага бир аз мындай көп көчүрүлгөн өтө мындай жакшы көрүнбөгөн цифра экен. Мен бир аз ката кетиришим мүмкүн. Эгер ката кетирсем, бул жакта ката кетти, бир цифра туура эмес деп деген белги чыгат. 6 20. Экинчи пункт бул фамилия. Атты жазыштын кереги жок. Болгону фамилия жетиштүү. Бул жигиттин фамилиясы Сыдыков экен. Үчүнчүсүгө туулган жылым, айдын, күндүн жазыштын кереги жок. 94 жылкы. Эми болсо бул жерге робот эмес экениңди тастыктоо үчүн мына ушул сандарды кайра көчүрүп жазып коебуз. VR36. Эми азыр submit кылабыз достор.
Эгер туура жазган болсоң, бул жерде Грин Кардты утканыбыз жөнүндө дагы же утпаганыбыз боюнча результаты чыгат. Эгер туура эмес жазып калган болсоң, бул жака туура жаз деген жазуу чыгат да. Мына ошондой, бирок мына эң мындай бир толкунданган момент ушул да, ушунчалык жүрөктөр дүкүлдөп күтүшөт, себеби ар бир жылы Грин Кардты күткөн адамдардын эмоциясын мен билем. Ошондуктан эгерде мындай күтпөңүздөр, чыкпай калса кабатырланбаңыздар, чыкса дагы, чыкпаса дагы өзүңүздөрдү ошого бир психологический кичине даярдап коюңуздар. Чыкса дагы кубанбаңыздар. Болду, мен Америкага кетем деп, эме бардык Кыргызстандагы же башка жактагы максаттарды жыйыштырып койбоңуздар. Бул Грин Кард. Мен ар дайым айтып келем, Грин Кардты утуп алуу бул виза алуу. Бул Америкага уже келем деген чечим эмес. Дагы алдыда көп процедура бар. Эмесе биз мына сабмитти басалы, чыкты, чыкпады, эртерээк көрөлү десек, has not been selected дейт. Бул деген сиз Грин Кардта утуп албаганда мына ушундай жазууга туш болосуз. Грин Кардтага 2 көзү 4 болуп жүргөндөрдүн бардыгы мына ушул жазууну кандай мындай жаман көрүшөт мен билем. Анткени бул жазуу көп адамга чыгат да. Бактысы бар адамдарга Грин Кард утуп алдың деп дагы башка жазуулар чыгат. Мына ушундай достор, бирок кабатырланбайбыз. Сыдыков, сиз мүмкүн кийинки жылы утуп калатырсыз, же андан кийинки жылы утасыз. Бул сиздин бешенеңиз болгону, кыялдарыбызды Америка менен чектеп койбойлу, же кыялыбызды Грин Кард менен чектеп койбошубуз керек. Мына ушул нерсе абдан пайдалуу. Анан достор, мага дагы экинчи суроо аябагандай көп келет. Мен Грин Кардка анкета толтурганмын, бирок ошол confirmation numberди жоготуп алдым. Эми эмне кыламын? Мүмкүн мен уткандырмын деп ушундай болот да. Андай болсо, достор, эч кандай камсанабаңыз. Кайра эле ушул эле сайтка киребиз. Мынакей. Мына check status, continue. Мына ушул жерде мына 4 пунктту толтургандан астында, мына мурда, мына жерде forgot confirmation number деп турат. Ушуну басасыз. Бастыңыз, мынакей. Бул жерде чакан анкета бар. Ушул анкетаны толтурасыз. Аты жөнүңүз, фамилияңыз, middle name дейт, бар болсо же жок болсо ошону жазасыз. Күн, ай, жыл, анан бул жерге имейл. Эскерте кете турган нерсе, ошол имейл Грин Кард анкета толтуруп атканда дагы кайсыл имейлди колдондуңуз деле, ошону бул жака жазып туруп сабмит кыласыз. Дагы сиз өзүңүздүн ошол confirmation numberди имейл аркылуу күтөсүз, сизге жиберишет. Ошол аркылуу текшерип алсаңыз болот. Анан шашпаңыз, бул сентябрь айына чейин убактыңыз бар текшергенге, сентябрь айына чейин созулат. Ошондуктан кенен азыр башында дүйнө жүзү боюнча бул сайтты колдонуп аткан үчүн бир аз катышы мүмкүн, бирок эч кандай шашылыш жок. Эмесе баарыңарга ийгилик, жөнөкөй эле экен. Ооба, 5 эле мүнөт убактыңар кетет.